Assalamu alaikum урматтуу ишкерлер, бизнесмендер, жалпы тез кабардын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен баарыңыздарга Жалал Абад жергесинен жалындуу ысык салам айтабыз. Бүгүн Жалал Абадтан Сампага жакын жерден, Жалал Абадтагы Сузак айланпасына жакын жерден чоң трассанын боюнан сатыла турган комплекс көрсөтөбүз. Мына автомойка, самомойка, унаа оңдоочу жай, унаалардын май алмаштыруучу жайы ушул жердеги 50 сотукка жакын коммерциялык жери менен баары сатууга коюлуп атат. Азыр ушул комплексти сиздерге көрсөтүп берели. Эгер Ош-Бишкек трассасынын боюнан дал ушул жерден жер издеп аткандар болсо, ушул маалыматка жакшылап көңүл буруңуздар. Биз ээсинин телефон номурун экранга жазып коюп атабыз, ошол номурга чалып байланышсаңыздар болот. Бул жак чекеден башталат, жеринин чек арасы. Бул жагы ушу чоң трассаны бойлой, узундугу 126 метр экен. Ал эми жердин туурасы күн чыгыштан күн батышты көздөй эсептегенде 70 метрдин тегерегинде. Дареги мындай. Бул чоң трасса Ош-Бишкек трассасы. Бул жагы Ош тарап. Оштон Жалал Абадка келгенде Сузак айланпасы бар. Ал жерде бүт тамактануучу жайлар бар. Андан бери Бишкек тарапка дагы бир аз жүрүп келсеңиздер, экинчи айланпа бар. Тетиги жерде көрүнүп турат. Экинчи айланпадан дагы 200 метр Бишкек тарапка Сампа жакка өтөсүздөр. Жолдун оң жагында кызыл Ред Petroleum заправка бар. Бул жак бетте болсо Узакбай ата деген кафе бар. Андан кийин эле сатыла турган комплекс жайгашкан. Ушул автомойка, грузомойка, бүт комплекс баары сатууга коюлуп атат. Эми бул жагы жол жак чек арасы жолго чейин кызыл линиядан чыкпайсыздар курулушта. Нар жагы болсо ушул имарат, курулган имараттын автомойканын аркасында да бир 5-6 метр жери бар экен. Азыр аны дагы көрсөтүп беребиз сиздерге. Бул жак чек арасы ушул имараттын нар жак чекесине чейин. Ортодо жол бар экен, трансформаторго чейин. Дагы бир жолу кайталап айтайын, жер аянты 45 сотук кызыл китеп боюнча, мындай ашыкчасы менен бир 50 сотуктун тегереги экен өзү. Документтери баары так экен, ээси менен азыр биз видео чалуу аркылуу сүйлөштүк. Өзү Бишкекте экен, документтери баары так деди. Любой клиент чыкса, биз документтерин да жөнөтөбүз, барып жолугуп көрсөткөнгө дагы убакыт болот дейт, иншалла. Бул жагы мына жеринин узундугу чекеде көрүп турасыздарбы? Топурактарды, ошо шагалдарды үйүп төгүп салган. Ошол жерге чейин бар такалат экен, узундугу 126 метр, туурасы болсо 70 метрдин тегерегинде. Ал эми бул имарат өзүңүздөр көрүп турасыздар, жалаң темир каркастар, пескоблок менен курулган. Чатыры дагы, алдыңкы, үстүңкү обшивкалары дагы бардыгы ушу асфальт түсүндөгү профнастил менен, тунике менен капталып, жабылып жасалган. Узундугу 46 метр, туурасы болсо 6 метр экен. 46га 6 метр деп эсептесеңиздер болот. Келиңиздер, эми чекеден көрсөтүп берели. Мына, бул жак чекеде, биринчи, бул грузомойка. Оор жүк ташуучу унааларды жуучу жай. Буга чейин иштеп келген экен. Азыр эки аппараттуу, көрүп турасыздар мына, эки аппараты бар экен. Аппараты менен бүт электромонтажы, прожекторлору менен даяр. Суулар мына монтаж болуп туташып келиптир. Бу эки бокстун эки дарбазасын эки жакка ачып эле, эки чоң унааны алды менен же аркасы менен киргизип ушул жерде жууа берсе болот экен. Астына стяжкалары бүт куюлуптур. Суулар кете турган мындай лотокчолор да жасалыптыр туугандар. Андан кийин бул жагы самомойка. Унааларды өзүңүздөр жууй турган жай. Самомойка 3 бокстуу. Бул биринчи боксу, бул экинчи боксу. Бул жакта болсо 3-чү бокс бар. 3 бокстун эшиги өз-өзүнчө эки жактуу ачылат. Бул дагы самомойка. Унааларды өзүңүздөр жууй турган жай. Эми ичкери келиңиздер. Ичкери кирип көрсөтөлү. Самомойкада өзү терминал коюлат, туурабы? Мына, бул жакта бир терминал турат. Наракта дагы бир терминал турат. Сары терминалдар. Бул жана акча салып, ана минута бергенде иштете турган терминал. Акча кабыл ала турган терминал. Ушундай терминалдан да экөө коюлуптур. Анан 360 градуска айланып жууй турган ушу 4 пистолет коюлуптур, көрүп турасыздар. Ортосу мындай тосулуптур, асты стяжка болуптур.
Мына жакта да ушу да компрессор бир башка аппараттары бар экен. Бул жакта да щиттери бар экен туугандар. Бул жакта кондиционер бар экен, операторскийде. Кондиционердин вентилятору да бу жакта турат. Бул болсо, бул операторский, азыр эми уста жигиттер бар экен ичкериде. İçin bir katar körüp koyuyoruz deseniz körüp tele koysanızlar болады eкен. Assalamu alaikum. Mına bir katar mında житке обой менен ремонт болуп жасалыптыр. Ушул жерде устаканада иштеген, автомойкада иштеген ага инилерибиз ушул жерде бир аз эс алып тамактануучу жай экен. Бул жакта дагы 4 бокс бар. Үстүнөн караңыздар. Бул өзү автомагазин болуп ачылган экен мурда. Автомагазин деген унаалардын запчасын сата турган магазин катары пландаштырып ачкан экен. Азыр бул жер унаалардын кузовдук бөлүгүн оңдоочу жай экен. Мындайча айтканда кузовщиктер иштейт экен. Бул жерде азыр арендага берип коюптур. Наркы 2 боксту дагы арендага берип коюптур. Ал жагында краска кылат экен, бул жагында кузовду оңдойт экен. Азыр бул арендада. Азыр балдар биякта операторскийде жүрөт. Bir katar çekesini açıp көрсөтүп кое берейин сиздерге. Мына. Каягын ачылат экен. İçini ачылат экен. Мына. Көрдүңүздөр? Жарык ушундай детейлинг центр кылып ачып коюптур. Көрүп турасыздар, жарыктарын койгон. Полус стяжка болуптур. Бул негизи магазинге ылайыкташтырып курулган экен. Азыр эми кузовдук часты оңдой турган устакана. Бул жакта болсо 2 чоң бокстуу унаалардын майын алмаштыруучу жай. 2 ямасы бар экен, 2 бокста. Азыр эми ичинде унаалар бар экен. Малярдык бөлүк. Тагыраагы унааларды кузов оңдолгондон кийин краска чача турган бөлүк экен да. Так 2 ямасы бар экен, унаалардын майын алмаштырууса болот экен. О үстүнө да замена масла деп жазып койгон. Ушул бул жакта 2 бокс, бул жакта 2 бокс, операторский, анан самомойка, грузомойка катар-катар жайгашкан. Имараттын узундугу 46 метр, туурасы 6 метр чыгат. Жери 45 сотық, кызыл китеп боюнча. Эми бул имараттын арка жагын көрсөтүп коелу, келиңиздер. Бул жакта аркасында өзү высоковольтный линия бар экен. Анын асты эгин тала поля, бул башка бирөөнүн эгин жери. Бул жакта болсо имараттын аркасында да 5-6 метр жер турат, көрүп турасыздар. Шагал төшөп, тегиздеп коюптур. Аркасында болсо мына 5-6 тонналык суу бочкасы бар экен. Бунда суу запас кармап, анан наркы самомойка, автомойкага суу берет экен. Анын ар жагында болсо колодус орнотуп коюптур, кольца таштап. Анын ичинде ошо суулардын моторлору жайгашыптыр. Бул аркасындагы ошо навес кылып, дагы кошумча бир нерселерге пайдаланса болот. Бул жагы эми азыр иштеп жаткан, буга чейин иштеп келген комплекс. Эми бул жерге туугандар, урматтуу бизнесмен, ишкерлер, бул жерге эмне курса болот? Мына ошону сиздер эске алыңыздар. Сиздерде конкреттүү бир бизнес план бар, туурабы? Балким бул жерге бул иштей берсин. Анын жанына бул жагына кафе кураттырсыз. Балким бул жерге бир дагы эмне? Заправка кураттырсыз. Газозаправка, автозаправка курсаңыз болушу мүмкүн. Дагы бул жерге жанагы унаалардын тетиктерин сата турган, же болбосо курулуш материалдарын сата турган бир ушул жерге соода комплексин курсаңыз болушу мүмкүн. Айтор, бул чоң трассанын бою. Унаалар көп өтөт, адам көп өтөт. Бул жагы Сузак, Кара Дарыяга чейин. Бул жагы Жалал Абад. Мына жакта да айылдар бар. Бул Сампанын ар жагында дагы жанагы Ташбулак деген айылдар бар. Айтор, бул жерден адам көп өтөт. Жүргүнчүлөр үчүн дагы бир нерсе, бир шарттарды түзүп койсо аябай жакшы болот. Бул жагы мына көрүп турасыздар. Ошол төгүлгөн чекедеги үйүлүп турган шагалдарга чейин барып такалат. Анын астында бир унаа өтө турган, эгин талаага өтө турган жол бар экен, ошол жолго чейин экен чек арасы. Ушул комплексти бүгүн сиздерге көрсөтүп коелу дедик. Урматтуу ишкерлер, бизнесмендер, жалпы 45 сотук жер аянты менен даяр автомойка, самомойка, ушул комплекс баары сатууга коюлду. Баасы $250,000 кеми бар экен. Бул бааны биз койгон жокпуз. Бул кыймылсыз мүлктүн ээси ушул бааны коюп айтып атат. $250,000 деп койгула баасын. Калганы мен кардар келсе өзүм келишип сүйлөшүп алам деди. Бул бааны өзү койду. Биз койгон жокпуз, асмандан да алган жокпуз. Андыктан баасы айтылды, баасы коюлду, эми калганын убакыт көрсөтөт. Сиздердин сүйлөшүүңүздөргө жараша болот. Сиздер ээси менен жакшы отуруп,
Сүйлөшүп келишесиздер. Анан варианттары да бар экен. Вариант дегенде балким Жалал Абадтан, балким Оштон, балким Бишкектен жана квартирага же автоунааларга алмашуу варианттарындагы бир жакшылап сунуштап көрүңүздөр. Эгер жаккан болсо, канча бир бөлүгүн сом түрүндө акчалай бересиздер да, анан калганын вариантка бартерге сүйлөшсөңүздөр болот окшойт. Эми биз болгон маалыматтардын баардыгын бердик. Электр линиясы бар экен, жанында трансформатор турат, аны көрдүңүздөр. Трассанын боюнда, жанында кафе бар экен, Наркметте заправка бар экен, суу келиптир, септиктерин да жасап коюптур. Ушундай. Ушул сиздерге насип кылсын. Биз өз милдетибизди аткардык. Биздин милдет тартып, болгонун болгондой, ээси кандай айткан болсо ошондой тартып көрсөтүп коюу, сиздерге маалыматты жеткирип коюу, калганын эми сиздер өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Аманчылыкта көрүшөлү. Чоң трассанын боюнан жер алып коюу, мындай комплексти иштетүү бул аябай жакшы нерсе. Келечектүү, престиждүү бизнес туугандар. Аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар. Ушул жер сиздерге насип кылып калса, ылайым гүлдөсүн, өссүн, өнүксүн. Ушул жерде катар-катар Ош Бишкек трассасында нары бери жүргөн жүргүнчүлөрдүн унаалары катар тизилип калган болсун иншалла. Аманчылыкта көрүшөлү. Ишиңиздер жүрүшсүн.